Ассаламу алейкум экендештер, Куба такси каналына кош келипсиздер. Бүгүнкү чыгарылышта Москва шаарындагы баягы эле көйгөй документация боюнча. Анткени Москва шаарында көп мекендештер документация боюнча көп түшүнүшпөй, ар кимге алданышып, жанагы миграционка печать боюнча азыр еще да мода чыкты. Жылдын аягы болуп, авиабилеттерге алданып атышат. Элдер баягы интернеттен карап эле чала берет экен да, чалып эле ошентип алышат да. Ал эми видео баштаганында бир кичине жарнамага көңүл буруңуздар. Кимде ким Москва шаарында такси тармагында иштесе, ушул таксопаркты сунуштап кетмекчимин. Таксопарктын проценти 5 трудовой договор менен, ал эми парковый самолет болуп кошулсаңыздар 2% алат. Так что келиңиздер. Ошондой эле такси тармагында иштегендердин азыркы маселе тоже көйгөй болуп тур. Жана кисарт боюнча, аттестация боюнча ушу астан номерлерге чалып кайрылыңыздар. Жанымда ушу бала ачып берет, мындай жардам берет да кандай кылышты. Ал эми сөз баштан болсун. Биз мындан 2 жума мурун Москва шаарында тоже бир Москвадагы шылуундар деген бир чыгарганбыз, видео чыгарганбыз. Ошондо адамдар алдангандарын, ошондо бир аял кишинин үйүнө барып, ошону кармап, ошондон да эме кылганбыз. Так что азыр Гапаров баарын айтып берет, анткени бул жигит. Салам алейкум, Гапаров. Кеша, салам алейкум. Бул Кеша өзү көп түшүнөт, жакшы түшүнөт мага караганда. Кеша ошо документация боюнча айта кетчи, кандай болот, кандай көйгөйлөр болуп атат, эмне болуп атат дегендей. Ассаламу алейкум. Документация боюнча дагы деле элге жетпей атат да информациячы. Дагы эле караңгылык болуп атат, алданып. Мен мисалы көп барып келем го МВДгачы. Мен тиякта жеке тааныш бар да. Ошол жактан дагы дополнительный информацияларды алып аттым да. Эмне депчи. Эми биринчи маселе бул азыр эң биринчи маселе печать менен Амина реестр деген маселе болот да. Бул кээ бир адамдар көбү эме деп түшүнбөй калат да. Мен эмне себептен реестрге түшүп калдым, вроде меники баары жакшы депчи. Өздөрү билбейт да. Анын бирден бир себеби мындай. Мисалы азыр бул закон не только Россияда, бул Казакстанда, Кыргызстанда бар. Бул мындай да, бир жылда 365 күн бар да. Бир жылда 365 күн. Мисалы биз Кыргызстандан Россияга келгенде, неважно, экинчи жолу келатасың, үчүнчү жолу келатасың, мисалы январда околу, келаткан жылы, январда келдиң Москвага. Келгенден кийин уже бул жаңы жыл да, 2026. Январда келгенде мигрантта закон боюнча 90 күн болот. 90 күн убакыт без то есть без печати, без трудовой договор жүргөнгөчү. Даже если работа деп келсе дагычы, ошо 90 күндүн ичинде адам если трудовой договор кылып регистрациясын узарткан. То есть регистрация узарткан деген түшүнүк азыркы жалпак тил менен айтканда печать. Эски эле мурдагы продлевание деген эле түшүнүк болгон, ошол печать өзгөрүп калганда, ошол печать коюп калсаң, дальше иштеп, анан Кыргызстанга вдруг чыгып, кайра кирсең, кире бересиң да, реестрге түшпөйсүң, потому что сен трудовой договор негизинде иштеп жүрөсүң да. Если мисалы бизде бар заезд выезд деген мындай жакшы сөз бар да, кирди чыкты кыла койгон деген. Мисалы 3 ай адам 3 ай келди, 3 айдын ичинде печать бастыра албай калды. Миграционкасы жарабай, то есть срок өтүп баратат. Эмне кылам, границага чыгып келе коеюн дейт. Уже границадан чыкты, Россиянын территориясынан. Ага чейин 90 күн жүргөн да, узартпай туруп чыгып кетип калды регистрациясын, без печатчы. Кайра кире берет. Кирди, бирок бүттү, автоматически реестрге түштү да. То есть он уже нарушил законду. Муну уже билип калышты элдерчи. Анан азыр дагы көбү суроо болуп калды да мындай. Азыр мен реестрде мен границага барып чыгып кайра кире койсом, миграционкам жаңылап деп, ал түшүнүк деген уже азыр жарабай калган. Кирди чыкты деген теманы уже өтпөй калды да, мурдагыдайчы. Кирип чыга коюп, кайра кыла коюп, андай тема өтпөйт да. Анан азыр ошо данное время реестрде печати жок или реестрде, или печати бар болсо деле реестрге түшүп калгандар, или жандай фальшивый
печатька алданып бастырып алгандар коркпой үркпөй эле границадан эчтеке кылбайт, миграционка ошол эле печать, ошол эле миграционка менен главный чыгып кетиш керек могу жылдын аягына чейин. Жыл жаңырганга чейин, Кыргызстанга, Россиянын территориясынын ичинен чыгып кетиш керек сыртка. Андан кийин чыккандан кийин ал адам Кыргызстанга баргандан кийин автоматически реестрден чыгат. 3-4 күндө карталар кадимкидей ачылат да. Бул уже проверенный. Уже чыккандан кийин кайра келе берет жаңы жылдын эсеби менен. Уже анда жаңы жыл, бул жыл сайын жаңыланып турат да бул закончу. Бир жолу реестрге түштүң болду, өмүр бою калдың деген кеп эмес да. Ал бир жылдык эле неме. Чыкты, кайра кирет, жаңы жылдын эсеби менен болду. Уже менен ошондой туура жүрүш керек. 3 айдын ичинде узартыш керек. Трудовой договор, там эме печать. Ошо менен иштеп Кыргызстанга кайра барып, кайра келсең эчтеке болбойт. То есть а если койдурбой туруп кетип калсаң, кайра уже реестрге түшүп каласың. Түшүнүктүү эле болду окшойт. Мындай суроо да Кеша. Мисалы мен Кыргызстандан жаңы келдим да, келдим. Неден башташым керек? Кайсыдан баштасам туура болот? Документация боюнча. Эң биринчи Кыргызстандан биринчи жолу келген адам Россияга эң биринчи. Эң бир дегенде эле уже аныкы Сахарова. Келди, миграционка бар. Аминасы жок. Амина Сахарова жок кое албайт да Аминачы. Код берет таяктанчы. Сахаровага барат 1 айдын ичинде. Кээде эми көз жумкот экен, 1 айдан ашып кетет элечи, бирок акыры бул нерсе да такалат да, сен өтүп кеттиңдер депчи. Желательно 1 айдын ичинде барыш керек. Закондо ошондой жазылган да, мен эми кандай жазылган боюнча сүйлөп атам. Барат, ошол жактан Сахаровадан өтөт процедурадан полный. И ошол жерден сразу тиги Сахарованын результаты келгичекти эле алар Амина ачып берет ошол жерден. Анан ошол жактан ИНН алат сразу. Анан бияка келет пенсионныйдан. Эми МФЦдан деле алса болот, бирок МФЦ кээ бир МФЦлар пенсионныйга жиберип коет да. Энененди бияктан алса болот. Энененди алса болот, бирок зачем тияктан Сахаровадан берип аткандан кийинчи. Ошол СНИЛСты алат. Ошо менен госуслуги баарына керек да булчу. Ошо госуслуги ачканы либо пенсионныйга, либо эмеге МФЦга барат. Мои документыгачы. Анан уже телефон номер сатып алыш керек. Телефон номер сатып алгандан кийин аны подтверждать этиш керек. Аны любой биометрия, аны любой банкка барат да. ВТБ там, Альфа, Сбербанк, любойуна эле барат. Ошо менен болду. Амина жашаган жердин Аминаны коет. Амина боюнча туугандар. Хозяиндан сураш керек, мынтиш керек деген маселе жок да ал жерде. Амина ал жөн эле геолокациялык сенин каякта жүргөнүңдү деле көрүп турчу приложениеда түшүнүгүчү. Аны хозяинга айтып айтпай эле өзүңөр эле кое бересиңер да. Болду башка. Жана ошо печатты качан койдуруш керек? Печать 3 айдын ичинде койдуруш керек. Мисалы миграционка киргенде, миграционкада 3 ай жазылат да срок. Ошол 3 айдан ашпаш керек. Жөн ошо бастыралы деп атабыз да. МВДга барсаң киргизбейт. Живой очередь болот. Живой очередте кээ жерде жок. Госуслугадан жаздырган экенсең, аякта да окошко жок, окошко жазылган. Ошол убакта эмне кылыш керек болот эми? Мисалы биздикин эле мисал кылалы, Жулебинанычы. Бизде мисалы живой очередь бар. Болуп келген. Аны жетишпей калат. Эми болгону азыр мындай болуп атат да туугандар. Азыр бул временно эле. Просто азыр бүт одновременно келип такалды да. Печать бүттүн баары элдин баары эле печать болуп эртең азайып калат бул деле. Жаңы жылдан кийинчи бул проблема деле чечилет ужечи. Просто азыр ушундай поток болуп атат да көп. Ошого эле ушундай очередь ызычуу баягы ары бүрүгү болбосо бул печать деген закон илгери эле чыккан да жыл башында элечи. Просто элдер эч ким маани берген эмес. Кайдыга карап койгонбуз да. Не только кайдыга карап койгон эмес. Полициялар деле маани берген эмес. Топугачы, чынын айтканда, даже если өзү МВД маани берген эмес. Ошого элдер дагы маани бербесе элге деле бара бир да жүрө берген да. А мисалы жана адамдар бар го, документтер бүт бары зың. Суроону реестрге түшүрөт. Алар кандай кылат? Ошонун реестрдин бирден бир эң эле башкы себеби ошол жанагы убагында мурда печать бастырбай, бул эми реестрге карабайсыңбы? Азыркы нарушение эмес, мурдагы нарушениең менен түшүп калып атасың да. Мурунку косяктардан. Мурунку косяң, ага чейинки сен мисалы Кыргызстанга барып келе калдың да. Ошо мурдагы жүргөнүндөгү косяктарың аркылуу түшүп калып атасың да. То есть
ошол баары бирок ошол косяктын баары азыр могу жыл менен чыгат. 2025 менен бүтөт. 2026 кайра жаңыдан башталат да. 2026 жылкы нарушение ошол 2026 жылдын эле ичиндеги эле нарушениялар эсептелинет да ал жергечи. Азыр эми бул жерде эме МВД тараптан дагы кичине алар тараптан дагы кичине мындай түшүнбөгөн жактар бар да. Мисалы биз жактагы МВД башкача кабыл алат, тияктагы МВД башкача кабыл алат. Тияктагы МВД мисалы Сахарованын срогу менен коет экен печатьти. Сахарованын бир айдан кийин бүтөт болсо ага бир ай эле болуп коет. Мисалы биз жактыкы Сахарова карабайт, трудовой договоруна карайт. Мисалы да. Ошондой нюанстары. Эми бул жаңы жылдан кийин буюрса неме болот бара. Анан элдер ошо желательно ошо реестрдегилер колуңардан келсе ал акчага берип бирөөгө чыгартканыңар менен эч кандай гарантия жок. Потому что ооба чыгарышы мүмкүн. Автоматом кайра кирип коет. Кайра эле 10 күн ичинде. Бир эле варианты Кыргызстанга барып Кыргызстанга чыгып кетиш керек. Кетип кайра жаңы жылдан келиш керек. Болду, ошол эле вариант, башка варианты жок эч кандай. А если ошо реестрде болуп, еще плюс печатиңар фальшивый или печать жок болуп кармаса, азыр выдворять этип болуп атпайбы? Өткөндөгү азамат, например, да. Ошол печатьтин айынан болуп кетти да, депорт 5 жылга, 4 жылгабы, 5 жылга болду да. Просто мисалы могу МВДдан мен кече барып почти 1 саат, 1,5 сааттай экөөбүз сүйлөшүп отурдук да. Сотрудник экөөбүзчү. Ал ошол көп информация берди да магачы. Ал дагы ошону айтып атат. Эң жакшысы чыгып кеткиле депчи. Чыгып кайра киргиле депчи. Чем бияктан кармалып, штраф алып, же выдворение болуп, ызычы болгучакты лучше чыгып кеткиле. Эң жакшы вариант. Самый лучший вариант азыркы учурда ушул. Анан азыр диаспорадан, посольстводон бир видео тарады го. 24-үнөн без очередь дегенби? Без очередь деген. Типа аны дагы мындай түшүндүрүп кетейин мен. Ал жерде аны дагы сурап чыктым да мен. Ал кызыгы мен кирип ошону сурасам өзү билбейт экен МВДчы. Анан биз сүйлөшүп отурсак анан алардын да чаты бар экен да группасычы. Анан распоряжение деп келип атпайбы? Анан мага айтып атпайбы Экеша, жана сен айтып аткан информация мына эми келди бизге. Чын бекен ошону. Чын. Ал эми чын дегени кандай? Ал эми жанагындай реестрдегилерге, косягы барларга тиешеси жок. Ал болгону мындай да. Азыркы болуп аткан эле процессти усиленно иштешет ошол 24-үнөн 30-на чейин. То есть бир 2 сотрудник иштеп атса, может 4 сотрудник иштеши мүмкүн да бат-баттан да. Только кыргыздарга. Жок, бул только кыргыздарга эмес, эмеде. Таможенный союздагы. Бул ал жерде бөлгөн жок, просто элдер ошону түшүнүп атат да. Кыргызда ал жерде кыргыздарга, казактарга, Арменияга тиешеси бар. Белоруссияга мисалы печать деген тиешеси жок да буларгачы. Ошол Мисалы 2026 жылы келатат да. Ошондо чтоб реестрге түшпөш үчүн кийин бүт зыңкып түшүш керек да туурабы? Налог төлөш керек. Четко договор, налогдор төлөп. Ушул эми налог жагынан да бир мисалы көп адамдар мен таксиде иштеп атышып, самолетте иштеп атып эле төлөй коюп атат да. Ошол деле ошончу? Жок, мындай да. Азыр төлөбөскө арга жок да, биздики автоматтан алып калбадыбы акчаны? Автоматтан алып калдым. Муну алып кетти. Бир ноосу бар да биздики, особенно таксисттерге тиешелүү. Бизге мисалы Яндекстен берген договор жарабайт да. Кээ бир жерге жарайт да. Эми ошол дагы бар да. Биздики жаратпайт. Закон боюнча карап келсең, ал Яндекс берген договор трудовой договор болуп эсептелинбейт да. Трудовой договор деген ал мындай болот. Ага соцфонд, пенсионный, отпускной, бүт, короче, камтылган да. Сен уже официальный работниксиң. А Яндексте андай жок да. Чынбы? Пенсионный соцфонд бөлүнбөйт да. Ошол жагы бар да. Анан көбүс айла жоктон трудовой договор сатып алганга туура келет. Анын базадан чыкпай калат кайра. Анын эми регистрация, печать бастырып пока тууралалча болуп турат, 1-2 айчы, андан кийин ыргып кетет. Кечээки мына үйдөгү менде жашаган брачка Жулебинага печать койдурганы барды. Мисалы ага отказ берип койду. Сен лучше Кыргызстанга барып чыгып кайра кир деп. Неге себеби? Себеби мына. Акыркы январда, то есть 2025-жылы январда регистрациясын узарткан. Ал кезде регистрация болчу да. Трудовой договор сатып алган, узарткан. Анан эми узартайын десе азыр карап кой. Ошол трудовой договор январдан февралга чейин базада болгон экен. Кайра ошондон ушул күнгө чейин
жок база. Ошого такап койду да азырчы. Эми дагы айтып атпайм жанагы эле сөз. Ар кайсы МВД ар кандай ооба. ответ кылып атат, ар кандай печать басып атат. Түшүнбөйсүң да, корочечи, вообще. Ошондо азыр кандай болуп калды? Негизи мурунку регистрация менен жүргөн эле оңой болчу беле же амин оңой болуп калдыбы? Негизи Чынын кайсынысы? айтканда, бирок азыр негизи амина чыгат, регистрация отмена болот дегенде бул баарыбыз сүйүнгөнбүз да. На самом деле регистрация эле жакшы болчу экен деп койдум да. Мындай карап, мындай көпчүлүгү элдин көз карашы. Мисалы, менин көз карашым менен караганда мага разницасы жок. Потому что мен всегда документти таза алып жүрөм, жашаган жеримде регистрация азыр деле четко да. А если жалпы мигранттардын элдин көз карашы менен караганда, мурдагы эле регистрация оңго деп койдум да. Гемор ойногон, печать там, Амина, вообще Сахарова, красный карточка керек, QR код керек деген тема азыр лучше регистрация болгон жакшы болчу экен деп койдум. Эми азыр байкасам мекенештин баардыгы Москвадан кетип атат да. Ошо келип билип атат да, билет алышыпчы. Билеттер 50 миңге чыгып кетиптир. Көрдүң да? Көрдүм. 60 миң. Анан жазгандар көп болуп атат. Боо акча котордум эле, жок таппай калдым. Тоже жана кыргызча айтканда шылуундар көбөйдү да. Мына эмеден пайдаланат да, мисалы азыр өлгөндүн үстүнө көмгөн болуп, мындай адам и так өзү кыйналып атат да. Азыр мындайча айтканда мошенниктердин ити чөп жеп атат да. Мекендештер негизичи эч кимге билет алганын кереги жок. Өзүңүздөр эле авиасоюзга кирип элечи. Тинькоффко киресиңер. Эч кандай оорчулугу жок да анчы, туурабы? Конечно. Өзүңөр алып койуң, фамилияңды, ID картаң номерин жазып эле алсаң болот. Анан бирөө акча которуп, анан алып берчи. Инстаграмга кыйын киресиңер. ТикТокду кыйын көрөсүңөр. Ошодай, чында. Азыр эми мына билет алдаган, азыр мисалы жанагы Москвада азыр эң самый актуальный болуп аткан рейстер печаттан алдангандар да. Акча которупчу. Кече группадан эже жазды го. Эң эле ушул чоң суммага алданган ушул эжени көрдүм. Жолдошу экөөнө 115 миң которуп бериптир. Элестетсең 115 миң акча. Мага чегин бүт полный перепискаларын бүт аудиозапистерин көрсөтүп берди да. Мен ушул эжеге суроо бердим да, эже мен жестко таң калып атам дедим. Мен даже тууган чегиме антип ишенип бере албайм акча. Кантип еще ал адамдын жүзүн көргөн эмес. Жөн эле бир группадан таап эле. Жөн эле группалардан азыр эми андай реклама толтура да. Ошого эле акча башында мынча миң которуп коюп турат. Тиги дагы мындай мошенниктер аябай кул болот да. Мына эжеке мен МВДга келдим, калп эле сүрөттөр бар да, МВДда жүргөн видеолор, ошолор эски видеолор жиберип койгон. Тиги эженин довериясына кирген. Эже дагы мынча которуңуз, мындай болуп атат, анан чыккандан сүйлөшөбүз тигүү деп болуңуз деп эжени мындай неудобный положение коюп коет да. Ошентип мошенниктер. И ансыз келгенсип азыр эми билет саткандарды уруп атат да акчаны. Кече группадан аябай көп көрдүм мен билет алданып. Уже адамдар өзүбүздөгү адамдарга да кызыктай мындай карап келсеңчи. Жамандайбыз мошенниктерди. Эми ладно, алар го эми Кудайдан жөө ачкан, Кудайдан коркпогон адамдар. Эми биз дейм да, эми кичине мындай ойлонуш керек да, анча мынча. Сиз айткандай YouTube'га киргенди билебиз, TikTok'ка киргенди билебиз, балекеттин баарын билебиз. Анан именно ушул жерге келгенде тупит этип калабыз да. Кантип ушул өңүн көрбөгөн адамга, тааныбаган адамга кантип которуп? Жа бар билет саткан адамдар. Мен тааныган адамдар бар, ишеничтүү да. Бирок эми мошенниктерди алдап келип атат да. Мисалы мына карап тур брат. Бир адам интип алданыптыр. Эмеде авиасоюзда, то есть билет саткан жерде билет 50 миң, 48 миң болуп атыптыр. Мен тиги ошо рекламаны таптым элем 30 миңге дейт да. Ошону алдым депчи. Мен айланайын. Билет деген эми бул базардагы бир буюм эмес да. Сен мисалы соодалашып аны арзан алгыдай буюм эмес да алчы. Максимум интернеттеги баа менен билет саткандардын айырмасы 500 же 1000 рубль болушу мүмкүн. Ал анчалык айырма болушу мүмкүн эмес да. Ал буюм эмес да ал дегенчи. Ушундай алдангандар көп эми. Айта берсе арман көп деп. Азыр мен айта берсем толуп кетет видеоңчу. Толтура проблема. Ушу эң эле бирок мен основнойн айтып атам. Печать рейстерден чыгабыз да алдангандар и билет, авиабилет. Эми авиабилет го бул эми илгертен эле болуп келген. Мындай алдан просто азыр мындай
моменттен пайдаланып ал бүт Кыргызстанга кетиш керек да. ооба. Мына кече таксист братан бар, таанышчы. Кече сурап калдым мен. Бир бала айтты да, братан, такси керек болот, тааныштар жок беле деп. Анан ошону эстеп кетип анан чалып сурасам, место уже мен Кыргызстандамын дейт, жете элекпи, уже броон дейт. Мен Кыргызстандамын, эртең кайра чыгам дейт. 2-3 күндө жетем, бирок уже мага толуп калган броон дейт да. Азыр эми таксисттердин да күнү тууп атат да. 20 миң болуптур го. Ооба, таксистер да кымбаттап атат. Кызык эле калыппыз негизи кыргыздарчы. Любой жерден бир иштеп кетейин дейт да, бүт барып элечи. Ошол мекендештер кимдир бирөө үчүн жакшы информация болсо керек, оюңар жазгыла, ким канчага алданды, аны да жазып кеткиле. Может өтө көп эме болуп, ошо боюнча эме болсо, ошонун биз теманы көтөрүп чыгабыз дагы. Ошо адамдарды да тапканга биз аракет кылабыз. Негизи бул Кешөкөл сөзү көп жүрөбүз да ошолардачы. Анан ошол не дейсиң анан дагы кошуп кетчү нерсең? Главный туугандар, главный. Может, силерге тиешеси болбосо дагы, мындай өзүңөрдүн тууган-тууганчиктериңе дагы мындай кулак кагыш кылып айтып койгула, алданбасын. Алданган кандай? Которбосун, акча тааныбаган адамга, реестрден эч ким акчага чыгарып бере албайт туугандар, ишене бергиле. Бул өтө эле бир баягындай бир МВДда бир өтө күчтүү эле бир таанышың болуп кетип эле чыгып кетпесең, ортомчулар чыгара албайт, потому что мен билип келдим. Реестрден чыгарган үчүн сотрудниктер кече айтты да магачы. Сотрудник өзү соттолуп кетиши мүмкүн дейт. Превышение полномочий деп туруп. Незаконно печать басты, ага дагы соттолуп кетиши мүмкүн дейт да. Бул оюнчук эмес дейт да. Ошон үчүн алданбагыла вообще. Билетти өзүңөр ала албай атасыңар, кыйналып атасыңар. Авиабилет саткан жерлер толтура го Москвада. Баргыла. Айырма айтып атам го, ал ашып кетсе бир 500 миң эле болот ал деген. Андай кымбат, арзан деген нерсеси болбойт да. Главный акчаңарды которбогула, тааныбаган адамдарга вообще кээде через таныш дагы алданып калган да болот да. Негизи эле вообще акча которбогула деп айтам да. Вообще эле. Ооба, туура. Мекендештер, биз эч кандай документация менен заниматься этпейбиз. Ал жөнүндө вообще жолобойбуз дагы бизчи. Жолобогон эмеспиз, жолобойбуз дагы. Просто адамдар сага да жазат, мага да жазат да, реестрден чыгарып бербейсиздерби, тигинтип бербейсиздерби депчи. Антип жазбагыла. Биз андай жерге жолобойбуз дагы да. Ошол, аман болуңуздар анда. Макул, аман турула.